Салам достор. Жашообузда чечим чыгаруунун алдында турган учурларыбыз өтө эле көп болот. Жумуш жөнүндөбү, үй бүлө маселесиби, мамилелер маселесиби, керек болсо, кыскасы биз дайыма чечим чыгарууга мажбурбуз. Таң калыштуу нерсе бизге зыян алып келип аткан нерселерде чечим чыгара албай жүрө берет экенбиз да. Мисал алалы. Биз өзүбүз жактырбаган, бизге кубаныч тартуулабаган, эптеп эле айлык үчүн иштеп жүргөн жумушту мисал кылайын. Мен эми иштешим керек. Бул жумуштан кетип калсам, менин жашоом токтоп калат, башкача айтканда. Бул жумуштан кетип калсам, мен ачка калам. Менин балдарым бага албай калам деген нерсе менен өзүбүздү мажбур кылып иштеп жүрөбүз, анан аягында күйүп кетебиз. Же болбосо аягында депрессияга түшөбүз, аягында көңүлүбүз калат. Ушунчалык жумушубуздан жүрөгүбүз айланып калган деңгээлге жетебиз. Бирок ойлонуп көрсөңүз, сизди ошол жумушта бирөө чынжыр менен бир жерге бекитип койгон жок да, чынжыр менен кармап койгон жок. Сиз өзүңүз ошол жумушка байлап койдуңуз. Ишенип коюңуз, ал жумуштан кетсеңиз, сиз ошол жумуштан ээ болгон тажрыйбаңыз менен сизге дагы көптөгөн эшиктер ачылышы толук мүмкүн. Биз өзүбүздү бир гана чөйрөгө байлап койгондуктан бизге ачылган эшиктерди биз керек болсо чөйрөбүздү да кеңейтпей калабыз, качан бир жерге байланганда. Ошондуктан кандай гана чечимдин алдында турбаңыз, мени бул жака чынжыр менен эч ким байлап койгон жок деген нерсени унутпай чечим чыгарсаңыз, бул аябай жакшы жардам берет. Дагы бир мисал түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Кыз-жигиттердин мамилесин алалы. Көп эле угуп калабыз. Менин жигитим үйлөнө электе эле колу тиет, же болбосо мени кагып силкет, мени өзү каалагандай колдонот. Бирок мен чыдап жүрөм. Анткени мен ушул жигитке байланып калдым, мен бул жигитке эле турмушка чыгышым керек, билбейм, ар кандай себептер менен. Бирок ойлонуп көрсөңүз, сизди ошол жигитке бирөө чынжыр менен, ушул жигит менен гана сен калган өмүрүңдү сүрүшүң керек деп байлап койгон жок да. Элестетсең, сиз ошондой жигитке чынжырга байлап койду деп туруп турмушка чыгып алдыңыз, бирок сиз турмушка чыга электе эле ушундай мамиле кылып аткан адам, сиз аны менен баш кошконду андан дагы өткөн зөөкүрлүк мамиле кылышы мүмкүн. Ошондуктан дегеле жашооңуздун кайсыл сферасында, кайсыл тармагында кандай чечимдин алдында турбаңыз, эгер сизге ал нерсе кубаныч алып келбесе, сиздин энергияңызды алып атса, сизге стресс алып келип атса, акыры депрессияга жеткирип атса, сизди ушунчалык ачуусу чукул, эчтеке сиркеси суу көтөрбөгөн адамга айландырып атса, анда олуттуу түрдө ойлонуш керек. Анткени ал жерге сизди эч ким чынжыр менен байлап койгон жок. Сиз ал жактан бошонуп, ал жактан ошол очоктон чыкмайынча, сиз байланган, зыянын көргөнүн уланта бересиз. Ошондуктан ал очокко сизди чынжыр менен эч ким байлаган жок, дагы бир жолу кайталайм. Ал жактан чыгып кетүү эркиндиги Кудайга шүгүр сизге берилген. Ошол эркиндикти колдоно билиңиз.